Бал ары менен чымын, Карасаңыз жөн эле бал ары эмнеге конот? Гүлгө конот. Чымынчы эмнеге конушун баарыбыз билебиз, урматтуу мекендештерим. Айтайын деген маселени, адамдар дагы ушул сыяктуу чымын, бал ары болуп бөлүнүп кетип да. Чөйрөңүзгө караңыз, чөйрөңүздө бал ары барбы же чымын барбы? Чымын кайка алып барышын билесиз өзүңүз. Бал ары кайда алып барышын өзүңүз дагы билесиз. Чымындар кээ бир сыяктуу ал жердеги заңды бул жерге алып барып, кыйбатчылар да булар, ушакчылар. Бир жердеги заңды, мусорду тияк башка жагына алып барып, башка жактагы мусорду тияк алып барып, ушакчылар чымындан айырмасы жок. Бал ары болгонго аракет кылышыбыз керек. Бал ташып, урматтуу мекендешим. Чымын болуп мусор таштын кереги жок, кажети жок. Бир жылан ар дайым сойлоп жүрүп, көпөлөктү кубулай берет экен. Көпөлөк карап, эмне үчүн мага, мен сен көпөлөк менен азыктанабы жыландар? Жок. Анда эмне үчүн мага зыян бересиң? Себеби сенин учуң жакпайт мага дейт да. Сиздин учуңузду, ийгиликке жетишиңизди, бир чоң чокуларга жетишиңизди каалабаган, же душмандык кылган эмессиз, же бир мүлкүгө зыян берген эмессиз, эч нерсе кылган эмессиз ал адамдарга. Бирок ошентсе дагы сизге зыян бергиси келген адамдар бар да. Бүгүн качсаң дагы кола бурат дегендей, урматтуу мекендешим, так туура жашабасак, өзүңүздүн мүлкүңүздү туура сактабасаңыз, зыян берем дегендер өтө көп. Кээ бир адамдар ушул жылан сыяктуу эч бир зыян бербесеңиз дагы, бир малына мүлкүңө бир нерсе кылбасаңыз дагы зыян бергиси келе берет. Алардан Аллах сактасын.